Assalamu alaikum урматтуу ишкертүүнүн көрүүчүлөрү жана чарба сүйүүчүлөр. Кандайсыздар, амансыздар, окутман таңыңыздар менен туугандар. Кудай кааласа ишкерди чарбадан силерге ысык салам. Байладык туугандар, Кудай кааласа мына байлап аракетти баштадык. 6 күн, бүгүн Кудай кааласа 7-күн. 2025-жыл 16-сентябрь ошондо 9-сентябрда байлаганбыз. Эртең мененки жем чөбүн жеп жаткан учур туугандар. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 баш, 2 жаштагылар. Дагы 2 жашка кетип атат, калгандары ошо 1,5 жаштагы букалар туугандар. Жакшы, рахмат, аябай жакшы комментарийден жазып чыкпай атасыз, тартпай атасыз дегенди тартып аткан учурум туугандар. Өткөндө дагы бир подписчиктер келип, Кoro сарайды көрүшүп, акыр боюнча маалымат алып кетти. Ушундай акыр кылсак, ушундай иште кылсак деп аябай жакшы ой тилек пикирлерин айтып, дуаларын берип кетишти. Өтө ыраазы болдум. Рахмат сиздерге. Инсанды ел көтөрөт дегенди ар бир подписчик, ар бир лайк басып, ушундай бир жакшы ой пикир калтырып кетип аткандарга өтө ыраазычылык келтиребиз туугандар. Анан эми жем чөбү боюнча токтолсок, эртең менен саар 7:30-7:00-лерде, 7-де, ровно 7-де жемин берип атабыз. 10-да чөп салып атабым, 12-де сусын баштайм, 1,5-да чөбүн берем 2 пресс, 4-дө суу беребиз туугандар. Анан кечки саат 6-да ошо жемин берип, андан кийин чөп салып кайтып атабыз. Ошо арт жагынан алып тартайын туугандар. Жакшы, быйыл баккан баланын колу жакшы экен, себеби өтө бул кийип семиз эмес, өтө эле арык эмес. Жакшы келди. Орто эти бар. Канчалык аз да болсо эти болсо баксаң өзүңө жакшы, себеби бука да жакшы оңолот. Анан дагы жазып кетиптир. Курсагы чыгып кетип атат буканын деп. Курсагы чыккан жакшы, себеби боюна кетет. Анан семиришине жакшы, жоон ичегисин жонуткан жакшы, себеби курсагы чыккан бука боюна кетет. Өсүшүнө жакшы, семиришине жакшы. Анан итейип тургандан көрү курсактуу бука жакшы. Анан суу боюнча айтсам туугандар, сууну азыр 20 литр, 15 литр, мыналар 15 литр арасынан 20 литр ичкени бар. Чоң букалар 25 литрден ичип аткан учур. Туздарын салып, өзүнүн ички паразиттерин түшүрүп, суу көткөн жана башка ушундай эмелерин, паразиттерине деп койсок, аларына өзүнүн вакциналарын берип, албендерин берип, ушу байлаган учурубуз туугандар. Катталыңыздар, комментариядан жазыңыздар, Кудай кааласа. Ой пикир, ушундай бири-бирибизге дем чыгарышып, ой бөлүшөбүз туугандар. Ушу мен деле ушу кылган эле ишим ошону элге бир жардам тиер экен деген тартып аткан учурум туугандар. Анан өтө эле багы мыктылардан мыкты чыгат деп коет. Ошондой бир букалардын саяпкери деле эмесмин. Ушу болгон эле күнүмдүк кылган ишимди тартуулоо элге ошол туугандар. Анда ар дайым ишиңиздерге ийгилик, бар болуңуздар, аман болуңуздар. Анан мындай бир эме ошо бул жагын бозотпой айтадым. Айтап койдук. Ошо ремонт кылдык нарак-барактарын. Ошо туугандар. Кудай кааласа мындан бияка чыгарып турабыз. Кудай кааласа маалыматтарды. Ишиңиздерге ийгилик, ар дайым бар болуңуздар, амандыкта болуңуздар. Комментариядан жазып, өзүңүздөрдүн ой пикириңиздерди калтырыңыздар.
жооп бергенге даярбыз ар дайым.